Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле анда сабакты баштаганда апабызга карап, жылмайып маанайыбызды көтөрүп алалы. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз карлар үйдүн куту. Сабагыбыздын максаты окуучулар кайрымдуулукка, кар адамдарды сыйлоого үйрөнүшөт. Ата-энеге кайрымдуу болууга тарбияланышат. Адептүү болуп, карлардын кеңешин дайыма угуу керектигин билишет. Анда эмесе балдар, мени кул коюп угуп тургула. 1-октябрь эл аралык карлар күнү. 1990-жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан 1-октябрь эл аралык карлар күнү деп жарыяланган. Балдар, кыргыз эли эжелтеден карларга урмат менен мамиле жасап келишкен. Карыны сыйлоо элдик салт. Карлар биздин үйүбүздүн куту. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Карысы бардын ырысы бар деген акыл сөздөр карларга көрсөтүлгөн урмат сыйдыктын белгиси болуп саналат. Эң жакшы кайда салттарыбыз ата-бабаларыбыздан мурас болуп калган жана уланууда. Кана эмесе балдар, карлар жөнүндө кандай макалдарды билесиңер? Азаматсыңар. Балдар, силерге кошумча кылып макалдарды айтып кетсем, кул коюп уккула. Карысы бардын ырысы бар. Адамдын өзү карыса да сөзү карыбайт. Жаш кезинде берсин мээнети, карыганда берсин дөөлөттү. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Мына балдар, карлар жөнүндө бир нече маалымат бере алдым деп ойлоймун. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла балдар.